Өлкөдө башкаруу формасын тандоону шарттаган мыйзам долбоору парламентте 2 сааттан ашык талкууланды. Эл өкүлдөрү тарабынан ар кандай сунуш пикирлер айтылып, депутаттар бир нече жолу өзгөргөн конституция эми элдин пайдасына иштеши керек деген ойлорун ортого салды. Тарыхта биринчи жолу биз элден сурап атабыз. Биз мамлекет кандай башкарууда жашайбыз деп. Анан алдын ала эле бул жерде отуруп, же бир 5-6 депутат эле бул конституцияны менчиктештирип алган жок да. 2010 жылда биз тарыхты карап көрөйлү. 2010 жылы кандай күндөрдө көргөнбүз. Мына Ош, Жалал Абадта кан жутуп, элдер кан жутуп, 40 чыга элек референдум кылып, элди коркутуп, ушул референдумду кабыл албасаңар мамлекетте тынчтык болбойт деп элди коркутуп албады беле ушул конституцияны референдум менен. Бүгүнкү күндө бардыгы мыйзам таласында кетип атат. Президенттиктен өттүк деп парламенттикке дегенбиз. Бирок парламенттик супер президенттик болуп калды го. Парламенттик өлкө болбой эле. Аны парламенттин өзү слабый деп чыгардык. Ал убакта өзгөрүүлөрдү кийирип, депутаттарды камалсын дегенде өзүбүз чыгардык. Ошону менен мына ушул жашоого келдик да, ачык айтканда. Эми ошонун баарын түздөп, оңдоп, ошол нерселердин баарын ордорун алып келип, мындан ары түз жашоого кетели деп, элден сурайлуу деп атканда, мен ойлойм бул калыстык болот деп. Жыйынга башкы прокурор Курманкул Зулушев да катышып, мыйзам долборуна байланыштуу айтылган сындарга жооп берди. Ал ошондой эле кайсыл гана мыйзам болбосун, аны бузгандар сөзсүз жоопко тартылаарын, андыктан азыркы өзгөрүүлөргө чоочулоо негизсиз экендигин эскертти. Мамлекеттин тагдырын оюнчу кылбашыбыз керек. Эл деп, эл менен эсептешпей жүрүп, биз ушул акыбалга келдик. Кошуна өлкөлөр, башка өлкөлөрдөн мыйзамдарды жазып жүрүп ушул акыбалга келдик. Кыргыздын менталитети жыттанбай жазылган мыйзам эч качан иштебейт. Муну күбө болдук. Бул олуттуу бир маселе боюнча гана элден суроо. А биз элдин оюну калы. Эгерде башкаруу формасын эл парламенттикти таңдаса, же президенттикти таңдаса, эч кандай трагедия жок. Кандай башкарууну таңдабасын мамлекет тутат. Анткени жоопкерчиликтүү бийлик орнойт. Бул арада парламент тарабынан колдоо тапкан референдум өткөрүү талабы коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Айрым серепчилер аны президенттик шайлоо менен бирге өткөрүү экономикалык жактан да, өлкөнү турукташтырууда убакыт жагынан да үнөмдүү болоорун айтып чыгышты. Мыйзамда жазылып турат, эгер референдум ошо шайлоо менен бир күндө болсо, анда ошол мөөнөттөр кыскарылат да, 2 эсе кыскарылышы мүмкүн. Ошондуктан биз Вооруженный комиссия бүт ошол референдум боюнча мыйзам негизинде жумушту алып барып, ойлойт элем, референдум жана мөөнөттөн мурда президент шайлоосу бир күндө өткөнү бул перспективасы албетте бар да. Добуш коем, добуш бериңиздер, макул. Референдумду президенттик шайлоо менен бирге 10 январда өткөрүү сунушталды. Анда кыргызстандыктар президенттик же парламенттик башкаруу формасын тандашат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Ала-Тоо 24.